Кыргыз эл жомогу таан падыша. Илгери бир кемпирдин жалгыз баласы оокат турмушу начар болгондуктан ар кандай куштарга кылтак салып, ошо менен күн көрүшчү экен. Бир күнү кылтагына таан түшүп калат. Бала кылтакка басып, таанды чыгарып алайын десе, тиги кадимки кишиче сүйлөп: "Капыстан сенин кылтагыңа түштүм. Эмне десең, ошону берейин. Мени куткарып жибер. Менин атам падыша. 4 түлүк мал канча десең, ошончо болот. Азыр кое берсең, мен учуп отуруп 7 белес ашам. Сен ошол белестерди байкап калып, менин артымдан бара бер. 4 белести ашкандан кийин менин атамдын жылкыларына кес болосуң. Ал жерге түнөп алып, андан ары сурай бара бергин. Атамдын жайыл супарасы бар. Анын мааниси жайыл супара. Жайыл десең, ар түркүн тамак даамга толуп чыгат. Ошону атамдан сурап алсаң, эниң экөөң тың оокат кылып кетесиңер", дейт таан балага жалдырап карап. Бала таанды кое берип, энесине айтпастан таан учуп кеткен жакты көздөй бара берет. Жүрүп отуруп 4-түнчү белеске келет. Ал белести ашып, жылкычыларга жетип, ал жерге түнөп алып, эртеси жер жайнаган 4 түлүк малды көрүп, улам сурап отуруп, таан падышанын үйүнө кирип барат. Бала салам айтып, таан падышанын очогунун жанында отура кетет. Үйгө кирген баланы көрүп, таан падыша: "Кайдан келе жаткан баласың? Атаң ким? Өз атың ким?" деп сурайт. Анын сөзүнө жооп бергенче кылтакка түшкөн таан келип, баланы тааный коюп: "Ата, мени өлүмдөн куткарып калган бала ушул болчу. Эмне сураса, ошону бергин", деп атасына карайт. Баланы таан падыша конок кылып, абдан сыйлайт. Бир кезде "Эмне сурайсың?" деп балага кайрылат. Бала баягы жайыл супарасын сурайт. Таан падыша кыйылып туруп, сураганын бербей коюшка аракет кылып: "4 түлүктөн канча сурасаң, ошончону берейин. Каалаган дүнүйө сура, каалашыңча алтын берейин", деп балага карайт. Макул болбой, бала тура берет. "Мени өлүмдөн алып калган досума сураганын бербейсиң", деп таарынган падышанын баласы күйүп турган отко түшө калат. Ошондо шашып кеткен таан падыша баланын сураганын берип, баласын оттон чыгарып алат. Ыйык нерсесин алдырып жиберген таан падыша калп эле көлүмүш болуп баланы узатат. Бала коштошуп, жайыл супарасын көтөрүп алып, энесине келет да, анын алдына супараны жайып: "Жайыл супара, жайыл, дүйүм тамакка тол", десе, дароо атаган тамактары даяр болот. Бала менен энеси таандын аркасы менен жыргап, куунап жашап калышкан экен.